Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү каналга катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Орусияда мигранттар көчөдө бычак менен жүрүшөт. Депутат Матвеев, Мамдуманын депутаты Михаил Матвеев Орусиянын шаарларында мигранттардын саны көп экенин айтты. Бүгүн чет элдик жарандарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Депутат жакынкы чет өлкөлөрдөн келгендер көп учурда жанында миздүү курал алып жүрөрүн кошумчалады. Матвеев бул алардын менталитетинин бир бөлүгү деп эсептейт. Натыйжада чыр-чатактар жана чыр-чатактар учурунда бычак курал колдонулушу мүмкүн. Мигранттардын массалык түрдө бычак алып жүрүү маселеси көптөн бери белгилүү, бирок азырынча чечиле элек. Бул маселе Ички иштер министрлигинде көтөрүлүп, статистика боюнча маалыматтар такталды. Мыйзамчылыгы коркунучка каршы алсыз адам укуктары менен жашоо укугунун ортосундагы тең салмактуулукту сакташыбыз керек. ИИМ орустарды коргоо жана коопсуздук маселелери менен алектениши керек. Ал эми бычак бар экендигин текшерүү жана аны алып коюу мигранттын укугун бузат деп ойлобошу керек, деп эсептейт Матвеев. Ал шаарда бычак менен жүрүүгө болбой турганын баса белгиледи. Эскерте кетсек, Новосибирск шаарында күч кызматкерлери мыйзамсыз мигранттарга каршы массалык чабуул жасашкан. Кабар официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, жердештер, эгерде сиздердин документиңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылуу үчүн тажрыйбалуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Андыктан Бакыт агама чалыңыздар, номерин экранга жазып койдум. Алсуунун атынан, Алсу Рустамованын атынан деп барсаңыздар, сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерди бекер кылып берет, байке? Ооба. Токтоңуздар да. Андыктан баарыңыздарга ак жол, аман эсен барып келиңиздер.